Араван районунун Дөбө Коргон айыл аймагында соңку жылдары калктын жашоо шартын жакшыртууга багытталган ири иштер ыраттуу жүргүзүлүүдө. Албетте биздин Дөбө Коргон айыл аймагы агрардык аймак болгондуктан негизги басым бул эгин дыйканчылыкка бурулат. Андыктан биз эрте жаздан бери атайын арыктарды, каналдарды казуу иштерин, бетондоо иштерин аткарып келдик. Андан сырткары элибиздин жашоо шартына ыңгайлуулук түзүү максатында жарыктандырууларды, андан сырткары ылай көчөлөргө шагылдар төшөлдү. Республикалык бюджеттин эсебинен номер 44 жол тейлөө ишканасы менен биргеликте жалпы 13 чакырым ички жол асфальтталууда. Район жетекчибиз Данияр Жантаевичтин тапшырмасына ылайык таза суу менен калкты бардык айылдарды камсыз кылуу тапшырмасына ылайык асфальттын астында мурунку эски таза суу азбиз турбалары өткөн болчу. Алар тилекке каршы канча жыл болгондуктан, бир канча жыл болгондуктан эскирип, асфальттоо иштери жүрүп жатканда бардыгы авариялык абалга келген. Биз эми ошонун бардыгын кайра заманбап полиэтиленовый турбалар менен кече күнү алмаштырып чыктык. Бүгүнкү күндө ошол турбаларды улоо иштери, андан сырткары баягы атайын крайник түтүкчөлөрдү чыгаруу жумуштары бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Айыл аймагындагы бардык долбоорлордун өз убагында ишке ашуусунда бюджеттик каражаттарды туура жана натыйжалуу пайдалануу өзгөчө мааниге ээ. Жергиликтүү бюджеттен 60 биздин бюджет 67 миллион. 67 миллиондон аны 23 миллиону немеге кетет, баягы защищенный статья деп. Дагы 16 миллиону бул бала бакчалардан түшкөн акча болуп, ал дагы защищенный болуп кетет. Анан калган акчаны биз бөлүнгөн акчаларды бөлгөнүбүз мына азыр ушул жерден эле баштаса Кайра Чарык центрибизде стадионду оңдоо боюнча ошого 3 миллион акча бөлгөнбүз. Ал тендерге берилип өкмөт жактан. Азыр мына иш аяктап калды. Быйылкы жыл десемден дагы 6 миллион демөөрчү жактан скважина казууга бөлүнген. Ага биз 1 миллион акчадан бөлүп бергенбиз. Трансформатор алууга, анан мамычалар алууга, анан чубалык алууга деп. Көп жылдан бери пайдаланылбай келген сугат скважинасын калыбына келтирүү маселеси мамлекеттик колдоонун негизинде чечиле баштады. Бул долбоор боюнча жергиликтүү тургун төмөнкүлөрдү билдирди. 94-жылда колхоз анага кылып таркалгандан кийин, колхозлар жоколгандан кийин бул скважина ушундай токтоган. Bunun içindeki haline turba balalar, nasoslari özü palyot bolup haline nima deydi, kum oturup, boshqa oturup ishlamay qolgan. Kelib, o'sha G'ofurjon Abdumutallib boshchiligida pul ajratilgan ekan, mahallam ana shu proyekt qilishib, boshqa qilib qilgan ekan. Bosh bo'lishib, o'shdan suv xo'ja anaqasidan kelib, vodozabormi deydim, anaqa ashadgan kelishi bu tozalashib. Chiroyli qilib nasoslarni boshqa qo'yib, transformatorlarni qo'yib chiqarib berib ketdi mana. Ularga ham rahmat hammasiga. Айыл өкмөт башчысы Думуровдун колдоосу менен жүзөгө ашкан долбоорлор тууралуу Жаңы Абад айылынын башчысы өз пикирин билдирди. Деп тарабынан бир кыйынчылыктар болуп калганда ошолорду жардам берип, жолдорду кеңейтириште, кичинемде арыктар немелерди жылдырышта, бошко да Думуровду ham иштери чоң болду. Рахмат өкмөтүбүзгө ham ошо немеге короче айтканда быйылгы 6 айлыкта көп жаңылыктар болду. Анан бизде бир 3 километр жерге жаңы сымдарды тарттык. Ал дагы ошо өкмөт башчыбыз Думуров tomonidan жардам берилип, ошо жерлерге сымдарды орнаттык. Элдин көйгөйлөрүнү чечиште өкмөтүбүз жакшы жардамдарды берип атат. Бир кезде чаң менен ылайдан кыйналган көчөлөр бүгүн таптакыр башка өңүттө. Мындай өзгөрүүнү тургундар өздөрү кубануу менен айтып беришти. Өтө жолдо жаман эле.
Endi hökümetimiz, prezidentimiz yaşlılıktan yollarım olup, asfaltlar bolup, bunda 30 yıldan arada bolgan emas bu asfaltlar. Doğru da. Endi hazır bitte bizim emas, bazı жаңы ele, kakırlıkta, internasyonel ele, yurtdaşları bana razı. Айылдын өнүгүүсүнө мамлекет эле эмес, элдин өзү да салым кошууда. Жергиликтүү тургундардын демилгеси жана каржылык колдоосу менен көрүстөндү көрктөндүрүү, айланасын жашылдандыруу иштери жүргүзүлүп, бул айылдаштардын биримдигин дагы бир жолу далилдеди. Ошолордун бири ушул мазарыбыз болуп эсептелет. Ошол жерге мисалы бир бүгүнкү күндө мен мындай такташымча 5 миллиондон сомдон ашык акча кетсе, ошонун баардыгын жергиликтүү калк өздөрү демөөрчүлөр менен, өздөрүнүн топтоосу менен ошол мазарды оңдоп, түзөп, жашылдандырып алышты да. Себеби бизде жергиликтүү бюджетти сарптай турган, анан сарптай албай турчу дагы кээ бир жумуштар болот. Ал эми жергиликтүү бюджеттин каражаттары мыйзамдын талаптарына ылайык биринчи кезекте социалдык тармактарды өнүктүрүүгө багытталууда. Бүгүнкү күндө бизде азыр 12 мектеп, 12 бала бакчабыз бар. Муниципалдык менчиктеги. Арабам району боюнча эң көп бала бакча, эң көп мектеп бизде жайгашкан деп айтсак болот. Бүгүнкү күндө биз азыр кыштын камын жазда көр деп аталарыбыз айткандай, мектептерибизди, бала бакчаларыбызды кыдырып, от казандарын текшерип, канчалык абалда, кандай абалда, оңдоого муктажбы же болбосо жаңы алышыбыз керекпи, ошол сыяктуу жумуштарды аткарып жатабыз. Интернационал айылында таза суу түтүктөрүн тартуу иштери жүрүп, көп жылдан бери авариялык абалда турган мектептин ордуна жаңы мектептин курулушу кызууланууда. Бул өзгөрүүлөр айыл тургундарынын кубанычын арттырууда. Быйыл 2026 жыл биз үчүн эң ийгиликтүү жыл болду. Бул президентибизге, Садыр Жапаровго, губернаторубузга, айыл башчыларыбызга, бүт барыга элибиз, журтубуз жеке өзүм ыраазымын. Кудайга шүгүр, мына быйыл жаңы мектебибиз бүтүп атат, бүтүш арасында турат. Мына жолдорубуз асфальт болду. Мына таза суу боюнча таза суу бүгүн эртең элге берилип атат. Кудайга шүгүр. Дөбө Коргондогу бүгүнкү өзгөрүүлөр мындан ары дагы жаңы долбоорлор менен уланаарына жергиликтүү тургундар ишеним артып турушат.